Кайгы капа жоголгон нерсени кайра кайтарып бере албайт. Коркунуч келечегиңизди куруп бере албайт. Ал эми сана келечектеги ийгиликтерди сизге ачып бере албайт. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, туруктуулук, токтоолук, кичпейилдүүлүк жана кечиримдүүлүк сиздин бактылуу болушуңузга жардам берет. Андыктан кайгырбастан бактылуу жашаңыз. Бактылуу болгуң келеби? Анда шек күмөндөн, тынчсыздануудан арылгын. Эгер бактылуу болгуң келсе, кайгырбай, капа болбой, кек сактабай жаша. Эгер бактылуу болгуң келсе, жылмайып жүр. Анткени жылмаюу адамдын жашоосуна бакыт тартуулайт. Бактылуу болгуң келсе, бирөөлөрдүн ишине кийлигишпе. Аларды айыптаба. Бактылуу болгуң келсе, жакшы гана сөздөрдү сүйлө. Жаман сөздөрдөн оолак бол. Эгер бактылуу болгуң келсе, анда эл сенин мамилеңден, жана сөздөрүңдөн коркпогудай болсун. Эгер бактылуу болгуң келсе, кийимиңдин жана толку боюңдун тазалыгына көңүл бор. Эң негизгиси жандын өңдүн тазалыгына маани берип жаша. Чын эле, бактылуу болгуң келеби? Анда кайгырба. Бактылуулук балким сен ойлогондон да жакындыр. Бактылуулук бул сенин кылган ишиңдедир. Балким бактылуулук бул сенин ыйманыңда. Бактылуулук сенин кылган ишиңде. Бактылуулук сенин кулк мүнөзүңдө. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир тууган, бактылуулукту алыстан издебей, өзүңдөн изде. Сокур көрсөм деп кыялданат. Дудук сүйлөсөм деп кыялданат. Дүлөй уксам деп кыялданат. Ал эми төкөр бассам деп кыялданат. А сен болсо угасың, басасың, сүйлөйсүң. Сенде бардык жакшылыктардын баары бар да, болбогон нерсе үчүн кайгырасың. Сен жараткан сага берген миңдеген жакшылыктарды эсте да кайгырба.